Арыбасын аруу кыргызым. Байыркы жомок бүгүнкү чындык, эртеңки жомок. Бар болуңуздар. Канчалык ары баспа, бери баспа, артыңдан ээрчип жүрөт акча. Бир жака баратсаң да, бир жактан келатсаң да, качсаң да, куусаң да, абада да, сууда да артыңдан ээрчип жүрөт акча. Кайран акча. Сен ойлоп чыгарды го сага окшош сайрандаган бир бечара. Жок болсоң жоксуң дечи. Бирок сен уккуң келбейт жок дегенди. Дайыма бар болгуң келип турат. Мына ушул бар болгондо Кудай урат. Кээде жалдыратып кордогонуң, кээ кезде жаркылдатып оңдогонуң. Акчанын сырын билем. Эч кимге айтпа. Ар бир ташты оодарсаң, алдында акча. Мына бүгүнкү күндө акча Кудай болуп алды. Акча пир болуп алды. Акча пери болуп алды. Акча дегеле бүгүн эң жогорку улуу күчкө айланды. Мына ошол эң жогорку улуу күч жараткан экенин, ошол жараткандын улуу мыйзамы бул өтө чоң байлык экенин адамзат түшүнсөбү деп мезгил сабактарын улайбыз. Бүгүнкү берүүбүздүн өткөн сабакта айткандай коногу, ээси да болду, үзөңгүлүш, сапарлаш Осмонкулов Булбул. Дагы бир жолу алтын башың аман болсун, арулук дайыма жандап жүрсүн, өмүрүң узун болсун деп айтам. Өткөн берүүлөрдө кара куюн жөнүндө, кургуйлар жөнүндө, куюн менен адамдын нейрон тамырларынын байланышы тууралуу ушулар жөнүндө дагы улап кайра кайталап кээ бир нерселерди. Себеби биз көп нерсени артка кайрылып кайталап турбасак, улам берүүдөн кийин сөзсүз түрдө кээ бир түшүнүктүүрөөк болот деп айтайын. Ошо нейрон, кара куюн, кургуй дегел ушулар жөнүндө аралашып кетет пирлер, атланттар, сыр найзалар дегел ушундай бир муну бөлүп айтууга болбойт экен да, бул китептерди окуп отурупчу. Бардыгы бири-бири менен ушундай тизмектелген, шурга тизгендей нерсе, бирөөсүз бирөө шурудагы, бирөөсүз бирөө мындай жылаңач калган сыңары да. Ошондуктан ар бир адам дейт, пенде жаран деп айтабыз. Бул чоң ааламдын дейт микро модели дейт. Мына биздин денебиз менен, биздин кыймыл аракетибиз менен, биздин жашообуз менен болуп жаткан процесстердин, кубулуштардын баары чоң ааламда болуп турат экен. Биз ошол чоң ааламда болуп жаткан нерселерди биз кайталайт экенбиз да. И денебиз да ошону бүт кайталайт, физиологиялык өнүгүүбүз да ошону кайталайт. Бүт эле аалам менен адам экөө окшош дейт. Болгон аалам чоң, адам болсо кичинекей. Кичине көчүрмөсү. Ошондой эле мына бу жерде нейрон, медер, анан кара куюн деген темалар бар. Мисалы үчүн ааламда кара куюндар жанагындай убакыттын энергияны пайдаланып баарын немет турбайбы? Убакыт энергиясы деген неме? Убакыт энергиясы ааламдагы эң акылдуу нерсе, акылдуу немелер, медерлер ошолор. Мындайча айтканда акыл эс. Эң жогорку Кудайдан кийинки эле акылдуу нерсе убакыт энергиясы болот экен да. Биз ойлойбуз да, акыл эс десе эле акылдуу болуш үчүн же адам болуш керек, же ушундай бир инопланетян болуш керек, же периште. Андай эмес экен. Жөн эле эч жашоо жок жерде деле медерлер акылдуу болот экен өздөрү. Мисалы үчүн биз ошол кемердин кандай зонасына кирип калсак, мисалы үчүн энергетика күчтүү зонага, майда медерлердин таасиринасына киргенде, алар билип коет биздичи. Биздин ойлоп атканыбызды, сезип атканыбызды, ошон үчүн айтылат. Аалам толу акыл эс дейт. Бүт бардык жерде акыл эс бар.
болгону бизде болгон акылды мисалы үчүн адамдын акылы кандайча пайда болот? Көрдүңүзбү? Акыл деген эмне мисалы үчүн? Көрсө, акыл деген бул дейт рух энергиянын таасири менен ошолор мээ нейрондоруна неме берип, кубат берип, анан ошол мээ нейрондорунун менен рухтун экөөнүн алакалашуусунун таасиринде пайда болгон жаңы энергия дейт бул. Күчтүү энергия, ой. Бул ошол ой аркылуу анан кийин адамдын оюнун медерлеринин көлөмүнө майдалыгына жараша адамдын акыл эс интеллектуалы аныкталат экен да. Качан бизден оюбуз күчтүү чыгып атса, значит биз акылдуу сөздөрдү сүйлөшүп атабыз да. Ушундай экен да. Баардык нерсе ошол медерлердин майдалануусунан көз каранды. Эми мына ааламда кара куюндар акыл эсти жаратып атат, убакыттын энергияларын жаратып, бүт дүйнөнү ошолор кармап турат да. Адамды эмне кармап турат? Бизди деле акыл эсибиз кармап турат, туурабы? Басып баратканда жыгылпайт, кандай адамдар менен кандай мамиле жасашын баарын ойду биз чыгарышыбыз керек да. Вот ошол ааламдагы кара куюндардын үлгүсү дейт, силердин мээңердеги нейрондор дейт. Вот ошол байланышы ушунчалык неме дейт да. Кара куюндардын микромодели адамдардын мээ нейрондору дейт да. Мээ нейрондорунда бул өзгөр сүрөттөр да бар да. Тамырчалары кетет да. Ар бир нейрон дейт 10 миңге жакын дендрит жипчелер чыгат дейт. Мээ нейрондорунан. Бул дейт немеде далилденген дейт. Илимде. Илим билет экен. Ар бир нейрондон дендрит жипчелер чыгат экен. Вот ошо дендрит жипчелеринин саны 10 миңден ашык же кем, ошо 10 миңдин тегерегинде дейт да, ушунчалык. И ар бир ошол дендрит жипчелери дейт 6 бурчтуу шакекчелерден турат дейт. 6 бурчтуу. Мындай. Бул азыркы илимде далилдене элек дейт. Мезгил сабактарында биринчи жолу берилип атат дейт. Көрдүңүзбү? Илимде жок нерселердин сырын бизге ачып атат. Керек болса. Алты кырдуу шакекчелер дендриттин ичиндегичи дендрит шакекчелери бири-бири менен азыр дейт чектеш акыбал дейт да, ортосунда граница бар дейт. Ошо алты бурчтуктардын ортосунда граница. Мындай да. Эми мына адам заты жаңы доордун илеби менен дейт. Жаңы доордун илеби деген бул да биз улам күн сайын, күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын жана улуу кемердин төрүнүн көздөй кетип баратпайбызбы? Төрүнө кеткен сайын бизге сырттан күчтүү ошо кемердин күчтүү энергиялар таасир бере баштайт дагы. Вот ошолордун таасиринде мээ нейрондору активация процесси жүрөт дейт да. Активация деген бул кыймылдап баштайт да, көрдүңүзбү? Улам майда медерлер кыймылдап баштап, анан жанагы кырлары дендрит шакекчелери дейт бөлүп турган ортодогу граница ачылат дейт. Мына мамындай болуп. Ачылганда коммуникациялык байланышуу уже күчөйт дейт. Мисалы үчүн эшик жабык турса, сиз ана жака кире албайсыз да. Эшик ачык болсо байланышуу, коммуникация неме да мындай чогуу болот да. Ошол мээ нейрондордун активациясынын аркасында анан кийин дендрит шакекчелер ачылып, вот ошол нерсе модели будущего эмблемасы бар берди. Анан кийин адамдын акылы мындан дагы эселеп арта баштайт дейт. Адамдын акыл артат деген эмне? Адамдын акыл артат деген ойдун энергиясынын кубаттуулугу күчөйт. Ойдун энергиясынын кубаттуулугу күчөсө, биздин ааламга берип аткан нерсебиз ой аркылуу кетип аткандан кийин биздин ааламга берип аткан энергиясынын кубаты дагы арта баштайт дагы. Кудай Тааланын астында кылган кызматыбыздын немеси дагы, көлөмү дагы көбөйө баштайт да. Баары бири менен байланыштуу. Керемет, касиет, кудурет баары бар. Өшөнтүп отуруп, анан кийин жанагы неме ачылганда дейт, дендрит шакекче ачылганда, ошондо жана телепатиялык айтпадыкпы? Ой менен сүйлөшүү даражасына жетишесиңер дейт да. Бул жакын келечекте болот дейт. 300-400 жылда, мүмкүн 700 жылда, 700-800 жылга барганда адамдардын 10-15% жанагындай ажыбай атанын тили менен сүйлөшүп кала турган феноменге жетишесиң. Азыр күндөн келаткан күндүн плазменный энергиясы жерге жакындап, канча жылдан бери жакындап, улам-улам күчөп, адамга таасир бере баштады. Бул күн дагы ошол космостун улуу кызматында. Ааламда болгон нерселердин баары
активацияга кирип, өздөрүнүн жана адам өзүнүн кубатын көбөйтүп атпайбы? Оюнун кубатын. Ошондой эле күндүкү дагы, айдыкы дагы, жердики дагы бүт баардык нерселердин кубаты арта баштайт. Баары арулук келе баштайт. Ооба. Галактиканын ичинде болгон нерселердин баары. Анткени баары кемер кысылуусунун таасири баарына бирдей таасир берет. Кара куюндарда дагы уже немеге күчтүү энергиялар чыгарып баштайт. Бүт ааламда болгон нерселер активацияланып, кубаттары артып, ошонун баары бири-биринин таасири астында, бири-бирине айткандай жардам берип, энергиядан ала каршылоо аркылуу. Анан кийин бүт баарыбыз ылдамдар болуп түшөт. Ылдамдан түшүп, өнүгүү мындан нары бат болуп анан кийин жанагындай арулук акыбалга барат экенбиз да, Кудай буйрса. Көп адамдардын, кээ бир өтө залкар адамдардын касиеттери, кудуреттери, кереметтери бар, туурабы? Ал эми дээрлик көпчүлүгүндө ушул нерсе жок. Кандайдыр бир ошо адамдын мээсиндеги нейрондордо, мындайча бир тоскоолдуктар турат да. Тоскоолдуктар же болбосо көпүрөлөр, же болбосо дубалдар турат да. Блокираторлор турат, мындайча айтканда. Ошол улуу кемердин кысылуусу менен, ошо блокираторлор ачылуу менен адамдын керемети, касиети дагы да болсо, ошол бүгүн маселен касиеттүү, кереметтүү, олуя деген адамдарга жалпы адамдар тең элет. Ошону менен катар жанагы бүгүнкү олуялар дагы башка бир деңгээлге сөзсүз түрдө которулат. Ар биринин деңгээли өсүп турат, өзүнүн деңгээли. Мындай астынан түртүп чыккандай да, пирамиданын түбүндө сыңарына. Ошондуктан жанагы ааламдагы кысылуулар, жана мен күндө айтып келатпадым, плазменный нерселер жерге таасир берип, айыл менен жер киндиктеш. Ошол таасир берүү менен, ошол 4 стихиянын таасири менен адамдын блокираторлор ачыла турган заман. Мына азыр уже мына билбейм, балким эртең, балким 1 жылдын ичинде бул азыр адамдардын ошол нерсени кабыл алууга канчалык деңгээлде даяр. Акыл эси, жан дүйнөсү, ою ошого канчалык даяр. Даяр болгондо бул бат эле келип кетчү нерсе. Азыр мына бул болуп аткан белгилер да, коронавирус, чипизация, вакцинация, жана 5G, ошолордун баардык адамдарды ойлонгула деген нерсе. Алар өтө коркунучтуу нерселерди алып келип атат. Ошо коркутуу менен дагы бул улуу программа жараткандан. Ошол программа менен адам, убакыт келип калды, белги бул сага. Эсиңе кел, ойгон деп эле айтып атат. Башка максаты жок, чындыгында. Ал тигинде минтип кал, тигинтип кал деген жок. Эсиңе кел, адам, тетик адам азат. Болду, токтот деген эле белги. Ушундан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек, адамдар. Ушундан жыйынтык чыгарып, оппа, башка кадам баштайлы. Бараткан жолубуздан, ой, мындайраак бололу. Бул турган нерсе, керек нерсе. Бирок көрсө мына бул бараткан жолубуз өтө маанилүү турбайбы деп гана кичине багытты гана өзгөртө турган заман. Эгерде ушул багытты адамзат, адам, кыргыз ушуну кабыл алып ушу менен кетпесе, сөзсүз түрдө кыйроо жолу бар. Туура, оттуу доор кирдик деп айтып атпайбы, ушул кылымдын башталышында. Кемер оттуу доор деген бул ошо кемер кысылуусуна кирип башталат да. Кемер деген бул улам нарылаган сайын энергиясы арта берген. Энергия деген от да, ошон үчүн оттуу доор аталат экен булчу. Биз пока ошол кемердин жанагындай төрүнө жетмейинче оттуу доордон чыга албайбыз. Улам нарылаган сайын бизге күчтүү оттор таасир бере баштайт дагы. Анан кийин процесстердин баары жанагындай ылдамданууга түшөт экен да. Ошон үчүн дейт, азыр мисалы үчүн мурда жайчылык жашоо болгон да, жай элдин баары жай жашап, азыркыдай моундай башаламандык жок болчу да, туура биз 60-жылдар эле көрүп калдык да. Кандай мындай кеңири жакшынакай жашоо эле, тынч. Азыр болсо баардык нерсе ылдамдан окшо баары чуркап жүргөнүн карасы. Убакыт бирин убакыт дагы уже кыса баштады. Көрдүңүзбү? Анан кийин дейт, азыр дейт, мурда дейт, жасап койгон күнөөлөрүңөр дейт, кечирилип калчу дейт. Эмне үчүн? Анткени жанагындай жай баракат жашоодочу адамдын ар бир адамдын чыгарып аткан ойлорунун күчү азыраак болот экен дагы. Ошол күнөө ойлордун кубатына жараша болот экен. Эгерде менин оюм кубаттуу болсо, терс зарядтык чыгып кетсе, значит,
мен күнөөм уже көбүрөөк болуп калат да. Анан кечирилип койчу. Эми мындан ары кылган күнөөңөр кечирилбейт дейт. Мисалы үчүн мурда бир күнөө кылып койсоң жазасын көптөн кийин тартып кала турган болсоңчу, азыр андай эмес дейт. Күнөө кылдыңбы, сразу эле Кудай Таала сени тазалайт дейт. Неметет дейт да, баягы тазалаганга аракет кылып күнөөңдү. Күнөөңдү кантип тазалайт? Адамдын күнөөсүн тазалаш үчүн Кудай Таала ошол адамга кырсык жиберет экен, оору жиберет экен, турмуштагы кыйынчылыктар ар кандай жанагы жашоонун кемерине кысат экен да, мындайча айтканда. Анан кийин биз ооруп калганда эмне кылабыз? Кудайга жалынып тиленип баштайбыз да. Кудай эле. Вот ошол жанагы бизден чыккан терс энергиялар кайра өзүбүзгө кирип эле тиленүүбүз, жалынуубуз, Кудайга болгон немебиздин суранычыбыздын таасири астында анан кайра тазаланып эле анан кийин положительный энергия анан кайра бизден чыгат экен. Күнөөбүздү, өзүбүздүн күнөөбүздү өзүбүз жуат экенбиз да. Эми мындан ары күнөөлөр кечирилбейт деп ошону абайлагыла дейт. Түз жүргөнгө, түз басканга, жаман сүйлөгөнгө аракет кылгыла. Туура, абдан туура. Ошол менен катар эң чоң күнөө адам үчүн жараткандын мыйзамын унутуу, жаратканды таануу. Адамга акыл эс берген. Бир нейрондор жөнүндө сүйлөп атабыз. Акыл эс жөнүндө сүйлөп атабыз. Улуу күчтөр жөнүндө. Эң негизи ошону унутуп, маңкурт болуп, макулук болуп жашоо, мына ошол эң чоң күнөө ошол. Эгерде ошону таанып билгенде адам сөзсүз аракет кыла баштайт. Жок, андай эмес, мен адаммын деген, анан бул каяктан болгон, эмне кантип жаралган деген ой жүгүртүүлөр менен жок дегенде бир чыйыр жолун таап алат деген оюм бар да. Ошондон эң чоң күнөө жараткандын өзүн, жараткандын мыйзамын унутуу, мал болуп жашап калуу, мына ошол өтө чоң күнөө. Ошонун тартат. Ногул бизден адам баласы бөлүп чыгарып аткан энергия денебизден чыгат бул. Денебизден табигый түрдө ДНК кубаты аркылуу биз неменен кабыл алып, жанагы улуулуктун балкыган энергиясын өзүбүзгө кабыл алып, аны иштеп чыгарып дагы бөлүп атабыз. Бул бир жолку биз Кудайга кошкон саламбыз. Еще оюбуз аркылуу дагы энергия бөлүп чыгарабыз. Адамдын ою өзүнөн чыккандан кийин дейт, бул кармалбайт дейт кайра. Анткени биз өзүбүздүн оюбузду кайра тартып алганга кудуретибиз жетпейт. Эмне үчүн кудуретибиз жетпейт? Жана айтып атпайбы, окшошту өзүнө тартуу дегендей да. Бизден чыккан ойдун энергиясы майда медерлерден турат. Ал ааламга шырт таралат да кетет дагы, биз кайра ал энергияны тартып ала албайбыз. Ойдун энергиясын. Бирок дейт, ойдун энергиясы өчпөйт дейт. Бир жолу кеткен боюнча ошол жакта жүрөт дейт ааламда. Ойдун энергиясы. Ойдун энергиясынын жыйынтыгы гана келет. Жыйынтыгы сизге, эгерде сизге сиз жакшы ой ойлосоңуз, сизге сый болуп келет Кудай Тааладан. Эгер сиз жаман ойду чыгарып жүрсөңүз, сизге жаза болуп келет экен да. Көрдүңүзбү? Ойдун немеси ошол. Сиз айткандай. Анан ой эмне үчүн керек адамга дейт? Биз оюбуз аркылуу дейт, сезимибизди ойготобуз дейт. Көрдүңүзбү? Сезимди ойготуп эмне кереги бар? Сезимдин энергиясы ойдун энергиясына караганда андан дагы майда медерлерден турат дейт. Сезимдин энергиялары рух энергиялары менен почти дейт, неме дейт? Көлөмү жагынан шайкеш дейт, көлөмү жагынан. Мисалы үчүн адам өлгөндө, адам тиги дүйнөгө кеткенде, жаныңдан өлүм деген бул дене менен рухтун ажырашуу. Жашоо деген тескерисинче. Денең менен рух экөө, жаның экөө кошулганда жашоо башталат. Кайра экөө ажыраганда жашоо токтойт. Дене дос менен жан дос деп айтылат. Жан дос деп айтылат. Ошол экөө ажыраганда, ошондо дене менен жан экөө ажыраганда ойдун функциясы токтойт. Жок, ой жоголот. Туруңуз, анан эмне калат бул ааламда? Мейли, оюңуз жок болуп кетти. Денеңиз жердин астында калды, жаныңыз асманга учуп кетти. Кайга кетти ал жаныңыз? Ошону элестеттиңизби мисалы үчүн? Эч ким элестетпейт анычы. Кандайча болуп ал ошо жаныбыз ааламда жашайт? Кайерге барат? Көрсө, сезимдин энергиялары дейт, жан дүйн ал дене менен калбайт экен. Жана ментальный тело, эфирный тело,
чакралар, анан эмне деген ушундай адамда телалар көп айтылып атпайбы? Булар ошол ат коюп алган да баарыначы, окумуштуулар. Ар ким окумуштуу ар кайсын изилдеп чыгып, анан биз ошондойбуз да баарына ат кое алабыз. Жанагы молекулаларга ат коюп, молекула, атом, протон, нейтрон деп бозон ат коюп атпайсызбы? Ошонун баары эле медерлер мисалы үчүн. Бүт баары эле бир эле түшүнүк менен медер деп түшүндүрүп койсо болот. Сезим деле бул медерлерден турат. Майда медерлерден турат. Ой да медерлерден турат. Дене да медерлерден турат. Денебиз ири медерлерден турат. Ошон үчүн дененин немеси мүмкүнчүлүгү азыраак болуп атпайбы. А денеге караганда ойдун мүмкүнчүлүгү көп. Эми сезимдин медерлери дейт дене менен кошо калбайт дейт. Бул рух энергияны коштоп кетет дейт. Бул бир. Экинчиси биздин ДНКбызды түзгөн дагы энергиялар бар экен. ДНК кубаты деп айтылат да. Мисалы үчүн нейрондорду айтканда от деп айтылса, ДНКны айтканда кубат деп айтылат да. Эми өз айырмасы бар окшойт да. Бу жерде ушундай замечание берилет бул китептердечи. Вот ошол биздин ДНК энергияларыбыз кандай кубаттардан турат экен? Мына ааламда жана 7 түс дебедикпи? Мына Арий оту деген дал ошол кармап турайын, сен айта бер. Дал ошол биздин ДНКбыздын энергиясын түзгөн оттор ааламдык жана кайып казынадагы галактиканын ортосундагы 7 түстүү оттон турат. Биз ошого окшош экенбиз да, жана адам ааламдын микромодели деген ошол экен да. Арий оту. Ошол 7 түс чогулуп келип Арий оту деген аталат экен. Мисалы үчүн биз аруу деп айтабыз, арий деп айтабыз, бирок аны түшүнбөйбүз да ал эмне экенинчи. Көрсө, вот ошол биздин ДНКбызды түзгөн кубаттардын немеси, жыйындысы, комплекси бул Арий оту деп аталат. Ал 7 түстөн турат. 7 түс. Аруу от, ра деген, радуга, ра. Эми аруу. Аруу деген сөз кайдан чыккан? Аруу деген сөз Арий деген сөздөн чыккан экен да. Арий деген сөз эң таза, эң кубаттуу, эң күчтүү бул улуулуктун энергиясы. Ал каерде? Ал жана галактикалык борбордо уюп турган энергия. Убагында ал ошол 7 түс ар бири 3 спектрден турат экен. 3 спектр болсо алардын аттары бар экен. Биринчи спектр ичкиси Семетей оту деп аталат экен. Ортодогусу Манас күчү 1, анан сырткысы Манас күчү 2 деп аталып атпайбы? Жана Манас, Семетей деген аттар ошол жактан алынса дейт да. Анткени аларга рух салганда, жан салганда Манас атага ошол Манас энергиясынан салган. Семетейге жан салганда Семетей энергиясынан жан салган. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн аларга ошондой ат коюп койгон. Семетейдин функциясы мисалы үчүн биздин галактиканын ичиндеги дүйнөлөрдүн матрицаларынын жыйындысын кармап турса, Семетей оту. А Манас күчү дейт да. Манас күчү наркы сырткы ааламдарындагы бүт чоң ааламда болгон немелердин жыйындысын кармап турат дейт да, матрицалык күчүн кармап турат. Ошон үчүн Манас атасы болуп, Семетей баласы болуп калган себеби ошол дейт да. Силер ойлонсоңор, Семетей күчү центрде турса, ал Манас күчүнөн күчтүүрөөк болбойбу деген суроолор туулат дейт да. Бул китепте айтылат да. А бирок Семетей Манастын баласы болуп калган себеби ошол дейт. Анткени Семетей биздин галактиканын ичиндеги гана нерселерди немесин кармап турат дейт да. А Манас энергиясынын күчү андан да чоң, ааламдык масштабда чапат. Жер жашоо өзүнүн 3 илдик мыйзамы менен жашайт. Манас бул өткөн доор, Семетей бүгүнкү доор, Сейтек эртеңки бара турган доор. Негизи бул жөнүндө дагы өтө ой жөнүндө дагы айтып атабыз. Мен азыр ушу кичине кошумча кылып кетейин. Сага ойду мысль фрактальна дейт. Орустар фрактальна деген сөз мындай экен. Ошол ой керек болсо таштын ичине кирип, таштардын составын көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Жалбырактын ичине кирип же талдын ичине кирип, анан ошо сөңгөк менен бая суу тамырлары менен дарактын ошо аралап кирип ой менен ошол жака барсаң болот экен, жалбырактын ичинде жүрсөң болот экен. Бул эмне дегендик? Жана ой деп атпайбыз. Ой көз тийди дейбиз, ошол энергиялардын бар тийиши. Же болбосо жакшы мал жанга арачы дейт. Бирөөнүн көзү тийсе, ою тескери болуп кетсе, ошол ойду тетиги малга кирип кетип атат да. Же болбосо даракка кирип кетип атат, өстүрүп аткан дарагыңа. Ушундай болуп атат да, көп нерсечи. Теги эменин кородогу баягы биз алып келген дарак,
ушул көбөгө адамдар келип, ушундай сонун дарак экен, ай каяктан келген, кандай болгон дарак деп айтып атып, азыр ошол дарак кургап калды. Карасаң, демек ошол ой ошонун ичине кирип кетти. Тескери ой, терс ой. Анан ошондон улам бузулуп кетти. Бул бүгүнкү тажрыйбабызга карата айтылган нерселер да. Ойдун энергиясы, бул мүмкүнчүлүгү аябай аз. Ой деген сезимге, рух энергияга салыштырмалуу грубый медерлерден турат да. Ошон үчүн токтоп калат, анын функциясы неме дейт да. Ал материалдык планда алганда биз үчүн күчтүү ал ойдун немеси биз үчүн. Бирок аламдык масштабта алганда анын ойдун энергиясы. Биз жерге түшө туралы аламды койду. Жана биз айтып келбедикпи? Жана адам денеси менен руху бөлүндү дедик, Ошол келип анан жана ДНК үчүн кирип кеттим мен. Эми ошону түшүндүрүп берейин да. Бул аябай баардык адамга ушул кызык болуш керек да. Өлгөндөн жаным каяка барат, анан кандайчы болуп тиякта жашоо калат депчи. Ушулар жөнүндө чечмеленет да. Мисалы үчүн өлгөндөн кийин денең калды, оюң болсо жок болду. Анткени ой мээден жаралат да. Ойду ким жаратып атат? Ойду рух энергияң менен мээ нейрондордун экөөнүн байланышы ойду жаратып атат. Мээ нейрондордун денең менен калып калат атпайбы тиякта? Денеде калып калат. Рух энергияң болсо денеңден чыгып кетти. Анан тиякка барганда жашоочу болуп жашаш үчүн любой жердечи. Жашоочу деген ким? Бул денеси, анан кийин руху бар нерсе, бул жашоочу деп аталат экен. Аң сезим жашоочу. Перилер да денеден турат, рухтан турат. Периштелер дагы баары ошондой да. Мисалы үчүн биздин рухубуз денебизден чыккандан кийин ааламга кеткенде денеси жок болсо кандайча болуп тиякта жашоочу болот? Туурабы? Көрсө дененин ролун, тиги дүйнөгө барганда дененин ролун аткара турган нерсе биздин ДНК энергиябыз, кубатыбыз. Плюс сезим энергиясы. Экөөбү рух энергияны коштоп кетет экен дагы, тиги дүйнөгө барганда дененин ролун аткарат экен. Мына көрдүңүзбү? Жана ыйманың жолдош болсун деп атпайбы? Бул жашоодо жасаган, бизден чыгарган энергиялардын баары, жасаган иштерибиздин, ойлорубуздун, кыймылыбыздын баары бул биздин ыйманыбыз. Ошол ыйманың таза болсо, анан ошол ыйманыңдын деңгээлине жараша сиздин тиги дүйнөдөгү деңгээлиңиз аныкталат. Сиз кайсы сферага которуласыз? Өйдөңкү сферага которуласызбы? Же ылдыйкы сферага түшүп кетесизби? Ыйман деген ошондо эмне болуп атат? Ыйман деген ошол таза энергия. Сиздин жашооңузда жасаган иштериңиздин баары, ойлогон оюңуз, сүйлөгөн сөзүңүз бүт баары тирүү турган кезде, пока дене менен жан бөлүнүп жасаган, чыгарган энергияларыңыздын баары ошол сиздин ыйманыңыз. Ошол сиздин ааламга берген салымыңыз, Кудайга берген кошумчаңыз да мындай айтканда. Ошол ыйманыңыздын канчалык деңгээлде ыйманыңызды тазаласаңыз, ошон үчүн ошончолук тиги дүйнөдө сиздин немеңиз, деңгээлиңиз айгиленет. Ошон жана биз кыргыздар бата кылганда өлгөн адам бата кылганда эмче айтасың? Ыйманың жолдош болсун. Көрдүңүзбү? Ыйманыңыз кошо кетет тияка. Тиги ошол убакта адам денесинен бөлүнгөндө жан, ментальный тело, эфирный тело, алар бар сиздиндер. Ошол телонун баары алар сезим энергиялар. Көрдүңүзбү? Сиз ар кандай сезимдериңиз көп да. Бир сезимиңиз менен ызыкты сезесиз, бир сезимиңиз менен ачууну сезесиз, бир сезимиңиз менен дагы бирдекени сезесиз. Ошол тело дегендин баары алар тело эмес, алар энергия түрүндөгү сезим энергияларынын түрлөрү. Ошолор. Бирок ошону менен катар жана олиялар, көз ачыктары, экстрасенсорный мүмкүнчүлүгү бар адамдардын бардыгы ошол рухтарды телосу менен көрөт. Кадимкидей эле мындай телосу менен дегеним кандай? Какта көрөт? Көрүшөт да. Ошо плазменный, жалтырак, кызгылт, от сыяктуу ошолорду көрүшөт. Бул телолордун баары. Каяктан көрөт? Ким көрөт? Мен түшүнбөй калдым. Олиялар дейм. Көз ачыктар, экстрасенс адамдар. Мындай да. Неме? Сиздин өзүңүздүн касиетиңиздин деңгээлине жараша, сиз оюңузда эмнени ойлоп турсаңыз, сизге ошондой образда көрүнө берет экен. Даже башка дүйнөгө телепортация болгондо дагы айтып атпайбы? Башка дүйнөнүн жашоочулары дейт, силерге адамга окшош болуп көрүнө берет дейт.
Анткени силер матрицалык касиетиңерди унутпайсыңар дейт. Көрдүңүзбү? Жанагы ойлордор ошондой. Ар бир мисалы үчүн сиз экөөбүз ойлоп алсак, бир нерсени бир кереметти көрүп калсак, сизге башкача образда көрүнүшү мүмкүн. Мага башкача образда көрүнүшү. Эмне үчүн? Анткени мен ошону кандайча кабыл алам? Менин кабыл алуу жөндөмүм кандай? Аруулук жөндөмүм кандай? Ошого жараша ар кандай образда көрүнөт. Ошон үчүн ар бир ойланын касиети өзүнчө бир өзүнүн линиясы бар. Ар бир ойланын жасай турган иши бар. Кандай планда, эмне жумуш аткарат? Алар жөн эле ойлоп алып, жөн эле адамды ойлой калып койбойт экен да. Ойлоолор келгенде конкреттүү бир максат менен, конкреттүү жумушту аткарыш үчүн келет экен дагы, ал өзүнүн сырын ачпайт дейт адамдарга. Анткени касиеттин күчү дейт, анын сырында дейт. Касиеттин сырын ачып койсоң, ал касиет качып кетет экен. Ошон үчүн жана өткөндө мазар темасында сөз кылбадыкпы? Мазарлардын деле адамдар бары берип касиеттерин качырып атпайбы, көрдүңүзбү? Сырларын ачып коет. Ошон үчүн жана ойлоолор эч качан өзүнүн сырын ачпайт дейт. Эгер анын сырын ачып койсо, анын касиети иштебей калат. Убактылуу ачылбай турат. Бул айтылган ойлор, ушундай суроолор бизде көрүүчүлөрдөн келет да. Бул каякта, кандай, эмне деген, каяка барат, эмнени айтып атасыңар дегендей суроолор. Ошон үчүн берилип аткан суроода, маселен, ошол француз философ, мыслители Никола Мальбранш деген аябай диний философ. Анан ошондон сурайт, бул адамдын өлгөндөн кийин денеси калат, анан жаны эмне болот? Эми жалпы жонунан биз жан деп эле алалы. Жан да рух энергиясы. Рух энергиясын жан деп алалы. Анан ошол каяка барат, эмне кылат деген. Ошондо бул ал кишинин Никола Мальбранштын айтканы бар да, ошол жерде өзүнө окшош энергиялар, өзүнө эгиз, балким ошол туугандар сыяктуу, баягы бир поколениябы, бир атадан, бир уруктан келаткандарбы, ошолордун чогулуусу, биригүүсү. Туп-туура жана медерлер, окшош медерлер бирине тартылат деп атпайсызбы? Ошондой өзүнө окшошту тартуу деген закон бар экен аламдачы. Канчалык медер майда болсо, өзүнө окшоштукка сразу байланышка чыгат экен. Мына ошону айтып атам. Бул мурдадан да айтылган да. Эми ал окумуштуулардын дагы дээр сезимине берип атат ошол маалыматты Кудай Таала. Ошол нерселердин баары биригип, кандайдыр бир бүтүмгө айланып, туп-туура. Ошол бүтүмгө айланып, кайра адамга кызматка келет деген нерсе. Бул мындайча айтайын дегеним, жан каяка кетет деген нерсе. Жан өзүнүн жердин сферасынан алыс тетиги 18.000 алымга кетпейт. Кете албайт аяка. Анын ушул жерде өзүнүн кызматы бар. Бирөөзү кээ бир айтат го, жан кетти, тетиги баягы Саманчын жолу галактикасынан ары, же болбосо күн системасынан ары чыга албайт. Ага чыга турганга мыйзам жол бербейт ааламдык. Себеби аягына чейин жердеги өзүнүн кызматын аткарып бүтүш керек. Ар кимдин өзүнүн ааламы бар да. Алтын доорго өткөнгө чейин ошол жан чыгып кеткенде да өзүнүн кызматы бар. Денеден бөлүнүп кеткенде. Ошо философтун айтуусун айтып атам да, ошол бардыгы туура айткан аябай. Чогулуп келип туруп, анан кайра бизге бир бүтүн болуп, бир толук дене болуп деп айтсак да болот. Дене болуп келип, маселен, көрүнүп дене болуп. Анан ошол адамдарга таасир берип, кулагына куюп, түшүнө кирип, оюна. Ошол улуу рухтар. Алар улуу рухтар деген ким? Рухтар менен улуу рухтардын айырмасы. Адамдын жаны чыккандан кийин рухка айланат да, тияк кетти да. Улуу рухтар деп айтылып атпайбы? Алар кимдер дейт? Улуу рухтар деп айтылып калган себеби, булар Кудай Тааланын астында улуу кызматтагы рухтар дейт да. Тияк баргандан кийин да жөн жүрбөйт экен. Алар да кызмат кылат экен. Сен жаның жөн эле ойноп жүрбөйт да ааламда. Тескерисинче Кудай Тааланын астында кызматка коюлат экен да. Анан жанагындай өзүнүн аруулук деңгээлине яраша, анан эгерде жерге келип адамдар менен байланыш жасай турган жумушка коюлуп калса, же болбосо Кудай Таала ушуну уруксат берсе, анан келип, экөөбүзгө келип, жолугуп дегендей, аям түш аркылуу ушундай бизге жардамдарын. Ошонун баары эле адамдардын эволюциясын алдыга жылдыруу, аруулукка үндөө, аруулукка жетелөө экен да. Адамдын ою куюн. Адамдын
ою кургуй, адамдын ою кара куюн, адамдын ою. Мына ошол нерселерди туура пайдалануу ар бирибиздин мойнундагы парызыбыз. Бүгүнкү убактыбыздагы убакыт тез өтүп кетип атат. Баягы канчалык сабыр кылайын десең деле Сиз экөөбүз убакыттын энергиясына жетеликпиз да. Убакыттын энергиясын. Убакытты кармаганга күчүбүз жок да. Ошон үчүн убакыт өтүп кетип атат. Биз качан Кыдыр атанын касиетине деңгээлибиз жеткенде, анда биз канча отурсак да убакытты токтотуп коюп сүйлөшөбүз деп болот. Маселен экөөбүз башка жерде тоонун арасында, талаада же башка бир жерде көрүүчүлөрүбүз жок болсо ошондой убакытты жоготуп коюп отура беребиз. Бул ошон үчүн эл менен эсептеш керек экен да. Ошондуктан убакыт менен иштеп аткан ишибиз менен эсептешибиз керек экен. Арбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар. Байыркы жомоктун баары бүгүнкү чындык. Бүгүнкү чындык дегенибиздин бардыгы эртең жомок болот. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.